Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мен 3-4 маселе боюнча кайрылайын деп чыктым. Биринчиден, министрлер кабинетинин мүчөлөрүн колдоп, бекитип бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиремин. Экинчиден, жакында жогорку кеңеште бир окуя болду. Аны баарыңыздар жакшы билесиздер. Айрым депутаттар бөлүп жарууга аракет кылышты, тиги тарап, бу тарап деп. Бирок убагында токтотуп калдык. Урматтуу депутаттар, элдин элегинен өтүп, шайланып келген эл өкүлдөрү сиздер ушинтип олтурсаңыздар, анан карапайым эл каяка барат деген ой келди да мага. Ошондуктан мындан ары андай терс иштерди жасабайлы, мындай бөлүнүп жарылуу мамлекеттүүлүккө коркунуч жаратат. Мен шундай болуп, илгертен бери келе жаткан бөлүнүүнү акыры жок кылам деп өзүмө сөз бергем. 5 жылдын ичинде байкасаңыздар керек, кадимкидей бөлүнүп жарылуу деген жок болуп калган, андай сөздү унутканбыз. Мисалы, акимдерди, сотторду, жана башка мамлекеттик кызматкерлердин бардыгын ротация кылганбыз. Жыйынтыгын жакшы берип атат. Бүгүнкү күндө башында эле жыйынтыгы жакшы башталган, азыр дагы өзүнүн жемишин берип атат. Эми Кудай буйрса алдыда келе жаткан убакта эмдиги жылы студенттерди дагы ротация кылабыз. Мисалы, жалпы 10 000 бюджеттик орун берет экенбиз. Ошонун 5 000 түндүккө, 5 000 түштүккө беребиз дагы. Студенттерди толук ротация кылабыз. Түндүктүк студенттер түштүктөн барып окуйт, түштүктүктөр түндүктөн келип окуйт. Мен былтыр март айында тапшырма бердим элем, ушу быйыл 26-жылдын сентябрында ишке кирип кетсин бул деп. Бирок тилекке каршы биринчиден акча каражат кичине тарчыктык болуп, анткени Шанхай кызматташтык уюму бизде өтөт, көчмөндөр оюну өтөт, официалдуу визиттер менен же болбосо мамлекеттик сапарлар менен дагы келчү президенттер көп, ошондуктан бир жылга, кийинки жылга калтырылды. Жакын арада акча бөлүнүп берилет дагы. Түштүккө 5 000 студенттик орун, түндүккө 5 000 студенттик орун, 7 область, анан Ош Бишкекке ошо жатаканалар бардык заманбап шарттары менен ыңгайлашкан жатаканаларды куруп бүтөбүз. Эмдиги жылы сентябрда мына ушул иш башталат. Акылман мектебин билесиздер, сиздер мыйзамда кабыл алып бергенсиздер. Акылман мектебинен чыккан окуучулар кийин вузду бүтүп келгенден кийин бир күн дагы ишсиз калбайт көчөдө. Орун жок болсо эскилерди бошотуп, пенсияга кетүүсүн пенсияга айдап, начар кызматкерлерди бошотуп туруп, ошолордун ордуна буларды алабыз. Анткени эмне үчүн дегенде, биз азыр мамлекеттен миллиардтарды чыгым кылып, аларды азыр окутуп атабыз. Бул келечек үчүн окутуп атабыз да, биз бул келечектин эң жогорку квалификациялуу кадрлары болот деп окутуп атабыз. Анан кийин мыйзам кабыл алып, аларды мына сиздер былтыр кабыл алып бергенсиздер. Аларды бекитип койбосок, анда баякы эле азыркы эле вуздарды бүтүп келип аткан балдар сыяктуу көчөдө калып калышат. Ошон үчүн биз мыйзам менен бекитип койгонбуз. Келечекте Кудай буйрса ушул иштер бүткөндөн кийин бул кадр, каяктык кадр деген баякындай оору жок болот. Бул кадр билимдүү, илимдүү, тажрыйбалуу менеджер деген принциптер менен кызматка алына башташат. Мурда бул маселени эч ким деле ойлонбоптур. Мындай иштер жүргөн деле эмес, билесиздер, 30 жылдан бери биз түндүк түштүк болуп бөлүнүп келгенбиз. Эми Кудай буйрса дагы бир алдыда келе жаткан бир 10-15 жылда, 20 жылда уже бул маселе жоголот деп ойлойм. Анткени студенттер ротация болгондо түгөй табат дегендей, дос табат, балким жагып калса Ош, Баткен, Жалал Абадта калып иштеп калат. Бияка келгендер деле ошондой болот, биякта иштеп калат дегендей. Ошон үчүн ошентип отуруп барып анан кийин бул кадр маселесин бир топ жылда чечебиз. Бул бир эле жылда, 2 эле жылда чечиле койчу маселе эмес. Муну жакшы бардыгыңыздар жакшы түшүнөсүздөр. Бир эле мисал, кечегини министрди, өзгөчө кырдаалдар министрлигине кандидаттарды издеп 10 кандидатты сунуштасам, 10-нун 9-у коррупционер деген жыйынтык менен чыгарылды мына. Аны сунуштасаң деле, ой, ал бул ишке аралашкан, анын иши тигил ишке аралашкан, бул тигиндей, бул схемщик, андай мындай деп. Айттым, эле таза министр болчу кадр калдыбы Кыргызстанда, барбы деп. Ошон үчүн мына ушундай иштер болот. Биз силер дагы, мен дагы элге убада берип келгенбиз, шайланып келгенбиз. Таза иштейбиз, мамлекет үчүн иштейбиз, келечекти түзүп кетебиз, коррупцияны жок кылабыз дегенбиз. Ошон үчүн ошол берген антыбызды, ошол убадаларыбызды аткарышыбыз керек. Келечекте биздин жасай турган иштерибиз дагы арбын.
өзүңүздөр билесиздер, Кудай буйрса жакынкы бир 10-15 жылда 30 өнүккөн өлкөнүн катарына киребиз деп турабыз, экономикасынын кирешеси боюнча. Ошондуктан аны дагы ишке ашырышыбыз керек. Дүйнө тынч эмес, муну да көрүп турасыңар. Ошондуктан ынтымакта эл үчүн, мамлекет үчүн гана иштеп беришибиз керек. Жеке кызыкчылык үчүн эмес. Кийинки маселе цифровизация маселеси. Урматтуу депутаттар, цифровизацияга электрондук парламентке өтпөсөк, кагаз жана башка орг техникалар үчүн аябагандай көп каражаттар сарпталып жатат. Мисалы, 2026 жылы жогорку кеңешке эле 9 тонна кагаз алып турбуз. 21 жылы 9 тонна, 22 жылы 13 тонна, 23 жылы 9 тонна, 2024 жылы 18 тонна, 25 жылы 10 тонна. Жалпылап айтканда 5 жылда 65 тонна кагазды кетириптирбиз. Бул бир гана кагаз үчүн, A4 форматындагы кагаз үчүн. Башка дагы чыгымдар бар. Биз кагаздарды чет өлкөдөн алып келебиз, импорт кылып алып келебиз. Ошондуктан биз импорттон кетишибиз керек. Биз бул эле тармакта эмес, бардык тармактарда импорттон кетүү боюнча 5 жылдан бери үзүрүлүү, тынымсыз эмгек кылып келатабыз, үзүрүн берип атат. Мисалы, мына күнүмдүк керектелүүчү тамак ашты камсыз кылууда 9 тамак аштын түрүнөн 6 тамак аштын түрүн биз өзүбүз камсыздай баштадык. Мурда экспорттоп келчүбүз. Мисалы, мына сүт, картошка, жашылчалар, эт, жумуртка, кант өзүбүз камсыз кыла баштадык. Un, мөмө жемиш, өсүмдүк майын дагы деле импорттоп келебиз. Эми мөмө жемиш менен өсүмдүктү аракет кылып атабыз, жакын арада буга да жетебиз. Кудай буйрса өзүбүз камсыз кылабыз. Эми un менен камсыз кылыш өзүбүздү кыйын, анткени биздин өлкөдө билесиздер, тоолуу өлкөбүз, 94% жерибизди тоо ээлейт, 6% гана болгону түз жер. Ити ошол түз жерлердин ичинде дагы шаарлар, райондор, айылдар турат, жайгашкан. Башка тармактарда дагы, мисалы, курулуш тармактарында, жана башка бүт бардык тармактарында импортту азайтуунун үстүндө иштеп жатабыз. Эми, урматтуу депутаттар, өткөндө Марле мырза менен сүйлөштүк. Жогорку кеңешти планшетке, ноутбукка өткөрүп, электрондук парламент кылуу боюнча. Төрага мырза орг техника менен жакын дос экен, мени ошол кубантты. Анткени өзү мындай түшүнгөн, билген адам тез өткөрөт деп ойлойм. Кагаз менен калемди унуткула, мына замандын талабы ушундай. 19-кылымда калып кеткен бойдон жүрө бербейли. Өнүккөн өлкөлөр мына 30 жыл мурда эле электрондук иштоого өтүп кетишкен. Биз дагы деле кагаз доорунда жүрөбүз. Ошондуктан билбегендер болсо, урматтуу депутаттар, эми баарыңар эле 100% биле бербесеңиздер керек. Үйрөнгүлө, жардамчыларыңарды колдонгула, айтишниктерди бир айга жалдап алып туруп, алардан окусаңар болот. Аюуну деле мына адамзаты велосипед тепкенди үйрөтүп койду го, ага караганда адамбыз го, биз деле тез эле үйрөнсө болот. Буган өтүп алсаңар, мисалы, ноутбукка, планшетке өтүп алсаңар, бир эле адам кабинетте отуруп, мисалы, бардык материалдарды, долбоор болобу, мыйзамдын өзүн болобу, же жана башка документтерди бир эле адам таратып коет. Дагы бир жакшы жери, бул компьютерде 15-20 жылдык архивдер сакталат. Мисалы, 65 тонна кагазга, силердин жогорку кеңештин толук баягы 65 тонна короткон кагазына баткан материалдарды бир эле ушуга батырып алса болот да. Менден кээде министрлер сурап калышат: "Шеф, сиз 5-6 жыл мурун өтүп кеткен нерсени, иштердин баарын кантип эстеп жүрөсүз?" деп. Анан мен айтып калам: "Мен деле адаммын, компьютер эмесмин, робот эмесмин, унутам мен деле. Бирок мына могул унуттурбайт" деп. 5-10 жыл мурункуну ачып туруп карасаң, эстеп аласың, анан сурайсың да телефон чалып. 3 жыл мурун могуну сага тапшырган экенмин, моундай тапшырманы. Не болду ал десе, аны мен нече эле бүтүрүп койгом. Эмне доклад берген эмессиңиз, унутуп калыпмын. Сиз кантип эстеп жүрөсүз деген случайлар көп да бизде. Көпчүлүгү, мисалы, азыр мисалы блокнот колдоносуңар, ал блокнот толот, андан кийин аны ыргытасыңар, анын ичиндегинин баарын унутасыңар. Ошон үчүн мына 100 тонналык кагазга баткан материалды бир эле ушуга батырып койсоңуздар болот. Унутпай жүрө бересиздер. Кагаз болсо столуңарда калып калат, каралбайт. Анан эң бир кейиткен жери, мыйзам долбоорлоруна бир эле сөз киргизгенде, өзгөрткөндө, кайра баягынын бардыгын кайра жаңыдан чыгарып туруп, кайра жаңыдан таратасыңар. Ушунун бардыгы абдан коромжу болуп атат да. Ошо мен 2 жолу депутат болгом, мен деле башыман өткөн, мен билемин. Даже алдыгы жерде жаткан 10 килограммдаган кагаздарды бир депутатка, мисалы, жалпылап алып келгенде тонналаган кагаздарды карап, ачып дагы койбогон учурлар болуп калат кээде.
не то что кабинетке көтөрүп барып же үйгө көтөрүп барып окуганды эмес. А муну машинеде отуруп кетип баратып деле, үйдө отуруп алып, тамак ичип отуруп деле карай берсеңиздер болот да. Бул абдан ыңгайлуу болот. Бул чыгымдарга эле эмес, мисалы орук техникаларга дагы эбегейсиз чоң каражаттар кетип атат. Мисалы принтерлерге, ага кеткен краскаларга, электроэнергия, аны иштеткен секретарларга эмгек акылар болуп отуруп, миллиарддаган сомдорду коромжу болуп жатат да. Биз мисалы өкмөттү 3 жыл мурун электрондук өкмөткө өткөзгөнбүз. Миллиарддаган сомдорду экономдоп калдык. Келиңиздер, сиздер дагы экономдоңуздар, ошол экономдогон акчаңыздарды лучше силердин фондуңарга бөлүп берели. Фондуңарга кошуп берели. Бу электрондук иштөөнүн дагы бир жакшы жери макулдашуулар дагы бир эле күндө бүтөт. Мурда кагаздар айланып жылданып эле, айлап жылдап 3 айдан кийин аран келчү министрлерди кыдырып жүрүп. Азыр андай эмес. Азыр электрондук сетке саласың, эртең менен салсаң, кечинде бардыгынан жооптор келет, макул же жок деп. А мурда кыдырып келчү. 3 айда да келчү эмес. Мен жаңы келген кезде бүт архивтерди көтөрүп, ревизия кылып, кагаздарды караганда 3 жылдан бери бир токтом кабыл алынбай өкмөттүн жаткан экен. Кыдырып, бири-бирине тепкилеп коюп, анан кийин бирөө каршы пикир жазып койсо, бул каршы пикир жазыптыр деп коюп эле ошол кабыл алынбай 3 жыл жаткан токтомду көргөнмүн. А бирок ал токтом мамлекеттин тагдырын чече турган, мамлекеттин ишин тезирээк алдыга жылдыра турган токтом болчу. Азыр болсо андай токтомдор 1 саатта, указдар, токтомдор 1 саатта чыгат бизде. Жашыруун, өтө жашыруун иштерди гана баягы кагаз менен колдонуп атабыз. Сиздер деле ошондой кагаз менен колдоносуздар, атак неме кылыш керек мисалы. 3 жыл мурун силердин айлык акыңарды электрондук кошелек өткөргөнбүз, билесиздер, Азыр электрондук кошелек менен алып атасыздар. Анда дагы айрым депутаттар каршы чыккан кыйкырып. Жок, болбойт, мен накталай алышым керек деп, бирок ошого карабастан баары бир өткөргөнбүз. Ошондуктан тез арада электрондук парламентке өтүңүздөр. Дагы бир суранычым, урматтуу депутаттар, өкмөт менен биргелешип ынтымакта иштегиле. Албетте баары жипке тизгендей боло бербейт. Кемчилик жок деп айтпайбыз. Өкмөт да ката кетирет, кемчиликтер болот, алып келген мыйзамдарда кемчиликтер болот. Андай кемчиликтер болсо, сиздер оңдоңуздар. Мыйзамдарды электен өткөрүп, оңдоп түздөш үчүн, ошон үчүн сиздер жогорку кеңешсиздер. Эгер кемчиликтер болсо, авторлорун чакырып, мындай тегерек стол уюштуруп, дискуссия кылсаңар эле, бардыгы өз ордуна келип калат. Өткөндө мына Дастан Бекешев мырза бир мыйзамга каршы чыгып атканын көрүп калдым. Бир абзацын алдырып салган. А мен сурадым, эмне эле деп ички иштер министрлигинен сурасам, жо жакшы мыйзам болчу, ал түшүнбөй калдыбы же эмне болду билбейм дейт. Анан айттым, чакыргыла, же болбосо баргыла, жогорку кеңештин ичине барып, кабинеттер толтура, залдар толтура, комитет өткөн, фракция өткөн. Ошол жерден талкуулап, дискуссия кылсаңар, анан балким түшүндүрүп берсеңер, силер түшүндүрбөй аткандырсыңар деп. Анан Дастан мырзаны чакырган экен, ынтымак ордого барыптыр. 1 сааттын ичинде сүйлөшүп, кайра экинчи окууга Дастан мырза өзү киргизе турган болуп кетти мынакей. Ошон үчүн айтарым, баягыдай трибунадан эле кыйкырып баягыларды жок кылып салалы дебей, заранее баягыдай кылып туруп, бышырып, абдан талкуулап туруп, анан алып чыгып турсаңар жакшы болот эле. Дагы бир суранычым, кайсыл бир тармакты реформа жасап атканыбызда терең изилдеп, абдан тактап анан сүйлөсөңүздөр жакшы болот эле да. Кайсы тармак болбосун, реформа деген бул өтө татаал нерсе. Мен 5 жылдан бери башыман өткөрүп келатамын. Бир тармакты реформа жасап баштаганда эле кыйкырык, өкүрүк, бакырык, көчөгө чыгып алып кыйкырмай, соцсеттерге чыгып алып кыйкырмайлар башталат. Албетте муну жалпы эл карап туруп, муну бийлик туура эмес кылып аткан экен деп ойлойт. А бирок ар жагында бир 10 чакты адам, 100 чакты да адамдын кызыкчылыктары бар адамдар гана кыйкырып чыгат да. Ал иш реформа жасалып аткан иш. Бул түбөлүктүүлүккө, мамлекеттүүлүккө, келечек муунга, концов концов азыркы эле жашап аткан жашообуз үчүн керектүү мыйзам. А тиги каршы чыккандар баягы жерге уюп отуруп алгандар да, коррупциянын сазына батып, бекем отуруп, фундаментин бекемдеп алгандар. Мындай эми көп эле окуялар болуп атат. Өткөндө жана унааны реформа кылып атканда айдоочулук күбөлүк боюнча дагы ошондой болду, бирок мына азыр бир эмеге түшүп, калыпка түшүп, жакшынакай иштей баштады азыр. Эми сөзүмдүн акырында, урматтуу депутаттар, ушу коррупция маселесине токтолуп кетким келип турат. Коррупцияга жол жок. Биз башынан эле коррупция менен уюшкан кылмыштуулукка өчпүз. Аны баарыңыздар жакшы билесиздер.
эч кимди аябайбыз. Бир тууганым болсо дагы аябаймын. Бирок менин бир туугандарым бала чака мамлекеттик кызматтарда иштебейт, мамлекеттик мекемелер менен иш алып барбайт. Ошол үчүн менин санаам тынч. Адам өлтүргөн кылмышкерден коррупционер коркунучтуу. Анткени кылмышкер бир адамды өлтүрсө, коррупционер бүтүндөй мамлекетти талкалайт. Мамлекетти өлтүрөт да. Ошондуктан коррупция менен күрөшүүдө барыңыздар, жардам бериңиздер. Бийликтегилер тараптан уурулуктар болсо, коррупция болсо, көрүп билип турсаңар, трибунадан ачык айтып чыгып туруңуздар. Бул силердин мага көрсөткөн жардамыңар гана болот. Эч кимисинен коркпоңуздар. Мен силерге гана болушам, силер тарапта болом, коргойм. Эми урматтуу депутаттар, суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Сиздер менен дискуссия кылганга ачыкмын. Кабыл алуума жетпей аткан депутаттар болсо, шу жерден жооп берип коеюн. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Сөз суроо берүү үчүн Дастан Далбаевич. Садыр Нургожоевич, сизге чоң рахмат. Денсаулыгыңыз чын болсун. Мына 1-июлдан баштап жөлөк пул 3 жашка чейин бүт балдарга берилет экен. Бул өтө жакшы жаңылык. Көбүнчөсү мына жарандар, бүт жарандар ошону колдоп атышат да. Урматтуу Садыр Нургожоевич, ошол эле цифровизация туура эле айттыңыз да. Бул действительно заманга жараша. Чилекке каршы кээ бир тармактар дагы эле цифровизация болбой жатат да. Ошол эле жерде азыр мына мектепти бүтүп аткандар, алар отуруп алып кагаз менен ошону толтурат да. Бир топ эле кагаздарды бияка алып келет экен Бишкекке. Бишкекте текшерип, бир ай өтүп, ошондо жыйынтыкты чыгарат экен. Ошону цифровизацияны кылсак жакшы болот эле да. Анан экинчи маселе ошого жертвага тийиштүү. Азыр проблема мындай болуп атат да, кээ бир үй бүлөлөр ошол жертвенин даже взносту төлөй албай жүрүшөт да. 470 сом бир предмет болсо, анын 2-3 баласы болсо, аларга оор экен. Мына региондордон бир топ эле ата-энелер кайрылып атышат. Ошо мамлекет каржылап берсе жакшы болот эле. Эми мен санадым, где-то 75 миллион сом эле жылына ошол жертвеге кетет экен да. Сураныч ошону карап көрөбүзбү? Ушул жылда болбосо, хотя мүмкүн кийинки жылда болбосо, 28 жылда, бирок башка өлкөлөрдө оказывается тестти именно мамлекет төлөйт экен. И акыркы суроо болсун, бул даже суроо эмес, эми сураныч да. Форма, мектептеги форма мен көтөрдүм маселе. Бул жөнөкөй маселе эмес да. Мага мына окуучулар, ата-энелер кайрылып атышат. Форманы мындай классикалык түрүндө кийбесе урушат экен, сабактан кетирет экен. Эми форма болуш керек, талаптар болуш керек, сөзсүз. Талаптар болуш керек. Себеби диний жактан, башка жактан кийимдерди кийинип келишет да. Аны таптакыр жок кылсак. Бирок ошол эле кезде талаптарды кичине төмөндөтүп жакшы болот эле да. Себеби азыр бүгүн суук. Эртең эле резко ысык болушу мүмкүн. Классикалык түрүндө мындай кийимди кийгенге кээ бир учурда ыңгайсыз болуп атат да. Мектептен кетирип атышат, кээ бир мугалимдер урушат, сен туура эмес кийинип атасың. Кээ бир үй бүлөдө мындай шарты жок экен. Ошон үчүн сураныч, ошону да ойлонуп көрөбүзбү, сураныч. Рахмат. Рахмат, урматтуу Дастан мырза. Жөлөк пул боюнча бул жалпы элге тиешелүү. Мурда эсиңиздерде болсо СССР мезгилинде 16 чыккыча чейин берчү эмес беле пособияны. Ал байсыңбы, кедейсиңби карачу эмес да. Анан биз эгемендик алгандан кийин экономикабызга жараша байларга бербейли, кичине кедей болсо анан кийин ошолорго берип туралы деп. Анан ошондо дагы бул маселе менен мен деле кагылышып калчумун, депутат болуп калганда. Телевизоруң жакшы экен, современный экен, холодильнигиң бар экен, эшигиң алдында бир тракторуң же машинең бар экен деп эле бербей келе атпайбызбы? Анан азыр эми күчүбүз жетсе баарын эле ошондой кылып 16 жашка чыккыча бергибиз бар. Бирок күчүбүз жетпейт азырынча, билесиңер. Бюджетибиз ага туруштук бере албайт. Ошондуктан мен азыр 3 жашка чейинкилерди, байсыңбы, кедейсиңби карабай берели деп 3 жашка чейинкилерге указ чыгардым. Бара-бара бюджетибиз улам көбөйгөн сайын, баякы 16 жашка чейин чыкканга чейин бай кедейине карабай туруп бергенге чейин жетебиз. Ага эми ал үчүн экономикабызды көтөрүшүбүз керек,
улам көтөрүлгөн сайын зарплаттарды көтөрүп берип атабыз, пособияларды кичине кошуп берип атабыз. Анан мына ушулган өттүк. Бул келечекте боло турган нерсе, Кудай буйрса. Цифровизация боюнча мына бардык тармакты цифровизация кылалы деп аракет кылып келатабыз. Мына 5 жылдан бери мен талабым ушул. 5 жылдан бери ушу цифровизация министрлиги деп ачып алып 5-6 министрди кетирдик. Алмаштырдык. Акыр аягында анан кийин тажагандан 2 жыл 3 жыл мурун өзүмө каратып, управ деламиге алып алып туруп, мына эми 2 жылдан бери уже кадимкидей цифровизацияга өтүп, бардыгы электрондошуп, ушундай болуп калды. Машиналарды переоформить эткенде үйлөрдү, праваларыңарды жаңыртсаңар, же жаңалсаңар деле электрондук түндүк аркылуу алсаңар болот азыр. Акыры биз дагы азыр Европа колдонуп аткан методко жетебиз. Дагы бир 4-5 жылдын ичинде бардыгы электрондошуп, бардыгы цифровизацияга өтөт буюрса. Буга мен көзүм жетет. Форма боюнча биз караштырып көрөлү, муну кеңешели министр менен. Рахмат. Кийинки сөз суроо үчүн Элвира Жыгалбековна. Рахмат. Садыр Нуркожоевич, сиздерге биринчиден биздин Бишкек шаарында жашаган жаш айым активисттеринин атынан чоң ыраазычылык билдирем. 8 мартта акцияга буга чейин өткөн марштарда мүмкүн кемчиликтер кеткен. Менимче деген кийин маалымат алсам, провокацияларда болгон учурлар көп болду дейт. Бирок президентибизге ыраазычылык билдирип койгула деп айтканына ушул сөздү жеткирейин дедим да. Акция тынч өттү. Ички иштер министри тарабынан көзөмөлгө алынды. Там никаких пропагандистских лозунгов, жаманаттуу, анан эл арасында эски лозунгдар тарап кеткен пропаганда эч нерсе болгон жок. Мен аякта 1 саат башынан аягына чейин болдум. Бул биринчиси, зордук, зомбулукка каршы күрөшүүнүн ар кандай жолдору болот. Илимий конференция өткөрсөк болот. Анан деген ушул жаш кыздар чогулуп, ошол жактан ой пикирлерин билдиргенге биз каршы болбош керекпиз. Мен ойлойм, жалпы элибиздин башын бириктириш керекпиз деген. Бул бир. Экинчи, бир нече жылдан бери парламентте мен көп көтөрүп келгем, азыр деле айтып келе турган бир маселе бар. УКМК тарабынан аябай көп кемчиликтер кеткен. Азыр жаңы жетекчиликке да кайрылам, сизден да суранам. Арыз муун менен кайрылгандан корккон жарандар көп болуп атат, ишкерлер көбүнчөсү. Тоноп оокатын алып койгондор көп экен. Ошол ички иштер министри УКМКнын катарындагы адамдар экен. Кызматтан алынган адамдардын да фамилиясы. Анын баары сиз угат болуш керексиз. Бирок деген ал ишкерлерге ачык жазгыла десем, эми ошол эле адамдардын иштери, туугандары прокуратурада иштейт экен, администрация президенти да иштейт экен. Бишкек шаары ушунчалык кичинекей, тууган тушкандары менен элди, ишкерлерди тоноп, аягында деген эл ошол иштеп жаткан жарандарыбыз коркуп, арыздангандан да коркушат. Эгер ошол адамдар арыз мундарын жазса, мен бул каттарды сизге түзмө-түз жөнөтөм. Кабыл алыңыздар деп да суранам да. Аябай көп учурлар болуп атат. Анан суранат элем, мамлекетке өткөрүлгөн мүлк боюнча УКМК расмий тизмени жарыялаш керек. Канча оокат чынында ишкерлерден алынды, канчасы добровольно дегендей, канчасы принудительно, канчасы чын эле ошол мамлекетке өттү деген суроолор келип атат мага. Көпчүлүк учурларда ошол иштеп жаткан УКМКнын кызматкерлери өздөрүнө каттап алган, туугандарына каттап алган учурлар көп деп ачык айтылып атат. Бирок буну деген президентибизге жеткирип койгула, арызданганда биз коркуп атабыз, азыр деле коркуп атабыз деп атышат. Рахмат. Биринчи акция боюнча эч кандай бир акцияга, митингтерге биз бийлик каршы эмеспиз. Баягы митингтерди өткөргөнгө, площадка, анан соттордун, прокурорлордун алдына өткөргөнгө деп эле тыюу салынып атпайбы? Горки парки именно ошо митингтер, акциялар өтчү жер. Ал жерди мэрияга билдирүү берип коюп эле өткөрө берсеңер боло берет. Анын бийликтен уруксат сураштын кереги жок. Мына ушуну жалпы элибиз да түшүнүп коюш керек да. А то жана МПОчулар айтып эле мына митингке тыюу салып салды, антимитте жок, тыюу салган жерибиз жок. Бирок Элвира айым жанагындай лозунгтарды кылганда биздин элибиздин менталитетине, каада салтына каршы келген нерселерди жасабасаңар да. Мисалы алар эми саналуу эле адамдар да 1%га жетпеген адамдар. Анан бүтүндөй 7,5 миллионго чыгып алып, плакатталып алып, анан мындайга бизди колдогула, анан биз тарапка өткүлө деген бул туура эмес да. 7,5 миллион элдин кыжыры кайнап атпайбы? Ошон үчүн анан айтып атабыз да. Жанагыдай лозунгтарды көтөрүп алып, көчөдө басып, анан барып алып ошондой чакырыктарды кылбагыла деп. Эгер биздин элибиздин көпчүлүгү, анын Кудай ары кылсын, көпчүлүгү эгер ошондой болсо, анда унчукпайт элек анда.
А биз аны наоборот тескерисинче тыйышыбыз керек. Биздин ал каада салтыбызга туура келбейт да булчу. Ишкерлерге иш козгоолор боюнча мен бардыгын айттым. Прокуратурага, Ички иштер министрлигине, улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилерине. Арыздар түстө алгыла дагы калыс текшергиле, калыс текшерип туруп, анан адилет чечим чыгаргыла деп. Сиз айтып аткан жарымын өзүлөрүнө алып, жарымын мамлекетке өткөргөн деп аткан боюнча дагы айттым. Аны да иликтеп көргүлө дагы, ким жарымын чөнтөгүнө алып алган болсо, аны кайтартып мамлекетке бергиле деп. Ким эгерде алып алып, бирөөнүн атына жамынып алып, акчаларын алабы, үйүн алабы, мүлкүн алабы, бизнесин тартып алабы, кайтартып берип койгула деп азыр ошонун үстүндө иштеп атат. Ал эми мамлекетке өткөн мүлктөр боюнча болсо, буну бардыгын ревизия кылып бүткөндөн кийин анан чыгарабыз. Ушу жылдын аягына барып бүтөт го, анткени жерлер бар аякта, баягы мамлекетке кайра кайтарылган, бала бакчалар бар, мекемелер, заводдор бар. Ал акчалай эле өткөн эмес. Ошон үчүн алардын баарын ревизия кылып туруп, анан так суммасын айтабыз. Кийинки суроо. Рахмат. Анда кийинки сөз суроо үчүн Камила Абдыразаковна, андан соң 3 депутат жазды. Жыйынтайбыз. Рахмат. Садыр Нуркожоевич, арыбаңыз. Мен сиз келген учурдан пайдаланып, бул чоң идеология мамлекеттеги мамлекеттик сыйлыктар, ардак наамдар боюнча айтып калайын дедим. Бул албетте бүгүнкү күнү реформа керек. Реформа жазуу болгон далалаттар менен мыйзам долбоору келди. Мына биздин бүгүн күн тартибинде 9-чу болуп кириптир. Ушул жерде бир нерсени ушу сиздин макулдугуңузду, мынагу бизде мамлекетте ушул президенттин колунан сыйлык алсам экен деп өмүр бою врачтар менен мугалимдерибиз бир гана наам калды да, ыйык наам, бул баягы заслуженный врач, заслуженный мугалим деген. Башка жана эл мугалими дегендерди алынып салынбадыбы? Ушул эл мугалими дегенде дагы бир кезде туура эмес алынып калган да. Анан ушу мыйзамга киргизип, мына баягыны ошону да алып салган экен, экинчи окууда ушуну киргизсек. Анан эл акыны деген наам бул эми, бул миңдеген жылдар мурда эле ата бабабыз берип койгон эл акыны деген наамды албасак, ошону суранайын дегем да мыйзамдан. Мына эми бүгүн экинчи окууда келе атат. Биз чоң бир жыйын өткөрсөк дедик эле, күн тартибине кирип атыптыр. Ушул президенттин колунан алуучу бул чоң идеология. Ошо өмүр бою мугалим менен врач ошого умтулат да. Анан эми албетте бул жерде коррупция схемалар болгон. Агайым мугалим менен врач күнөөлүү эмес да. Жана ыйгарууда ар кандай тааныш билишин алып берип, эми ага мугалимди, врачты мындай криптер кылып койбосок дегенмин да. Биринчи суроом ошого сиздин пикириңиз. Анан экинчиден, мыйзамдар бат-бат чыгарып келип атат, албетте мындай абдан оперативдүү иштеп атат, электрондук бул цифровизация өтө ыңгайлуу. Бирок кээде мына биз мыйзам долбоорлор менен отурабыз. Ушу өкмөткө мына бул жерде кабинеттин башчысы да отурасыздар. Мыйзамдар юристтер дыкат караса да, токтомдорго такыр ушундай коллизиялык түзүмдөр болуп калат. Кээде абдан чийки келет. Мен учурунда сиз мына азыр өзүңүз туура айттыңыз, силер карап бергиле деп. Албетте биздин негизги милдет ошол. Мыйзамдар абдан дыкат, анан абдан сапаттуу чыгыш керек. Кээде сын пикир айтып коебуз, ошону туура түшүнсөңүздөр. Мыйзамдар кээде чийки келип калат. Ушуну да учурдан пайдаланып айтып коеюн. Анан акыркы суроом менин жана өзүңүз тагын жогорку окуу жайын боюнча, сапат боюнча, студенттердин жатаканасы боюнча айттыңыз. Бул өтө жакшы. Мен бир гана кейгеним, мен ушул 2 жолу мына илим билим министрлигине бардым. Имараты өтө акыбалы мындай. Ал министр мага тиги айткан деле жок, мен деле ал кишиге унчукпай эле койдум, бирок эл аралык деңгээлде булардын коллегалары келет да, ошондо кабыл алуучу жерлери да жок экен. Мен мына жанагы конференция залдарын көрдүм, өтө тар, 6-дан 7-ден 10-дон отурат экен. Ал жерде иш өтө ыңгайсыз иштешчи. Ошон үчүн бир имарат маселесин чечип берип койсоңор, эми мен жогорку окуу жайына дыкат бул. Рахмат, Камилайым. Мамлекеттик сыйлыктар боюнча мен келгенде 2020 жылдын аягы келбедим. 21 жылдан баштап ревизия жасап баштаганмын. Анда руководитель администрация президента Касманбетов мырза эле комиссия түздүрүп ревизия жасагыла деп, баягы мурда билесиңер да сатылып эле келген да, сатып алчу 5 миң, 10 миң долларга чейин сатып алчу. Аны мен деле билчүмүн мурда эле. Анан ревизия жасатканда эки ырды ырдап чыгып коюп, эл артисти болуп алып алгандар бар экен.
А 30 жыл, 50 жыл СССР мезгилинен бери карай эмгеги сиңген аталар, аксакал аталар менен апалар албагандар бар экен. Медицина тармагы, мугалимдер, жана башка ушу мамлекеттик кызматкерлерде. Анан ошолордун бардыгына анан кийин бергенбиз. Эсиңиздерде болсо 150, 200, 300 кишиден бердик. Баарына берип бүткөндөн кийин анан мен айттым. Карасак 47 түрү бар экен. Сыйлыктардын 47 түрүнө жетиптирбиз да. Бир аз болсо дагы бирөөнүн укмуш супер ити деп деле сыйлык бербегенибиз эле калыптыр да. Анан тапшырма берип, түшүргүлө ылдыйлаткыла баарын тең деп туруп, анан баякында эме кылып отуруп, жасап отуруп, баягыларды алып отуруп 20га түшүргөнбүз. 20га түшүрүп сиздерге жогорку кеңешке жибергенбиз. Эми жогорку кеңеш аркылуу карап берсин. Балким алардан дагы, балким кошумчасы болобу, алымчасы болуп калабы деп. Анан кийин бая сиз бул мыйзамды ким алып келсе эл душманы деп бакырганыңызда мен карап туруп, кемеңгер деген да барбы деп, андай жок болчу да мен караганда 20аны. А көрсө ал жок экен, сиз аны баякы оригиналын окубай эле. Ал эми сунуштарды бере берет да элдер. А биз жиберген вариант ал жок болчу. Анан Нурлан мырза келди, көтөрүп алып, 15 эме 20 эмес, биз 15ке түшүрүп атабыз деп. Андан 5 бетер жакшы колдоп берем дедим. Ошо ойдон мага кел элек. Эгер кошумча кылсаңыздар, кошумча кылгыла, бул силердин укугуңар. Алымча кылып 10го түшүрүп салсаңар, андан 5 бетер жакшы болот. Мен силер өткөрүп берген мыйзам менен макулмун. Бул сыйлыктар боюнча. Мыйзамдар тез-тез өтүп жатат деп атасыздар. Кээде оперативдүү түрдө өткөрө турган мыйзамдар болуп калат. Анткени биздин өкмөттүн ишинин жылышына, жалпы экономикага таасир бере турган мыйзамдарды гана биз тез өткөрүп бергилечи деп суранабыз. Атак мыйзамдардын бардыгын биз тез өткөрүп бергиле деген жерибиз жок. Ошо аны шашпай карап, комитеттен, фракциялардан, анан кийин жогорку кеңешке абдан мындай неме талдап алып туруп, анан кийин бышырып алып туруп, анан алып чыга берсеңиздер болот. Имараттар боюнча мен караймын, имараттар боюнча бардыгын ремонт кылып берип атабыз. Азыр Академия президента да ремонт жүрүп атат, башка жерлерде жүрүп атат. Бардыгында жүрүп атат, буяка дагы жетебиз буюрса. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү Улан Бердибаевич. Рахмат, Марьян Абдрахманович. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Сиз биринчи президент ушундай түз эфирде ачык, айкын депутаттар менен дискуссия кылып аткан президент катары тарыхта каласыз деп эсептейм. Себеби дегенде мындай болгон эмес. Бул сиздин ушул жөнөкөйлүгүңүз, ушул депутаттар менен ачык айкын ушундай дискуссия кылгандыгыңыз, ушул элге жакындыгыңыздан кабар берет. Ал үчүн сизге Садыр Нуркожоевич ыраазычылык билдиребиз. Экинчи айтып өтө турган нерсе мамлекеттик ипотекалык компания тууралуу. Чындыгында бул чоң иш-чара болуп атат. Жерлерде чындыгында ушул мамлекеттик ипотекалык компанияны курулуп аткан үйлөрүн миңдеген адамдарыбыз бүгүнкү күнү күтүп атат. Чыдамсыздык менен күтүп атат. Мына биз региондорго барабыз, шайлоочулар менен жолугабыз. Ушул компанияны ушул региондорго дагы качан салынат экен, качан ушул биз тарапка келет экен деген аябай чоң, мындайынча айтканда, кубануу менен, ошондой эле күтүү менен ушул нерселерди күтүп келишет Садыр Нуркожоевич. Ошол эле учурда мына канчалаган биз күбө болуп атабыз, миңдеген биздин жарандарыбыз өмүр бою ушул үйгө жетпей келип аткан жарандарыбыз бүгүнкү күнү үйлүү, жайлуу болуп, ошол жерде бала чакасы менен мындайынча айтканда жаңы турмушка кадам таштап тургандыгына ушул биздин мамлекет башчысы катары өзүңүздүн ошондой эле жалпы командаңыз менен көрүп аткан мындайынча айтканда жакшы жышаан десек болот. Ошон үчүн урматтуу Садыр Нуркожоевич, ошо менен биргеликте ушул региондордогу дагы мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишин көзөмөлдөп, ошолорго дагы бир мүмкүнчүлүк берсеңиз региондорго дагычы. Мен түшүнөм, акча каражаты тартыш, бирок мүмкүн болушунча бүгүнкү күнү салынып атат. Мисалга ушул биздин Алай районунда кечээ күнү эле шайлоочулар менен жолугуп келгенде ошол көптөн көп суранышып, ушул күтүп атышат да. Себеби дегенде өткөн жылы Алымбек Датканын юбилейине катышып, ушул Күлчө шаарына шаар статусун бердиңиз. Ошо менен биргеликте ушул мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрү дагы курулуп калабы экен деген чоң үмүт менен сизден ошол нерсени суранып келишет. Андан сырткары кечээ күнү биз дагы региондордо жолугуп келгенде ушул жогоруда Дастан Албаевич айткандай ушул пособия тууралуу мына 3 жашка чекти берилген биздин жарандарыбызга. Андан сырткары мына социалдык контракт ушул биздин аярылуу катмарга ушул социалдык жактан турукташтырууга болуп аткан бөлүнүп аткан акча каражаттар дагы
аябай убагында жана ошол биздин жарандарыбыздын турмуш шартында жакшылык мындай туруктуу болуп кетишине чоң өбөлгө түзүп атат. Ошол биз сурап, изилдеп көргөндө ошолордун 80-90%га чейин ошону өздөштүрүп, өзүнүн турмуш шартын оңдоп кетип аткан учурлар чекеден чыгат. Ошон үчүн сизге ошон үчүн Садыр Нуркожоевич ыраазычылык билдирип коюп уруксат. Рахмат, Улам мырза. Мамлекеттик ипотекалык компания боюнча жакшы маселе көтөрдүңүз. Мурда мамлекеттик ипотекалык компания 2020 жылга чейин бул банкка айланып алган эле компания болуп калыптыр да, банк. 14% менен, анан через банк алат экенсиң, кредит алат экенсиң, анан аны 14% менен төлөйт экенсиң деп. Мен келип зарплаттарын сурасам, эмгек акыларын ипотекалык компаниядан үй алгандарды 16 000 сом алат экен, ипотекага 24 000 сом төлөйт экен. Анан ошон үчүн 70-80 миңге чейин азыр зарплаты көтөрүлдү, а ипотекалык компанияны таптакыр 180 градуска буруп туруп, башка шарттар менен азыркы бүгүнкү шарттарга өткөрдүк. Мыйзамдарды кабыл алдык, положениелерин жаздык. Азыр 4% менен 25 жылга берилет, билесиңер да. Мына алып атат. Быйыл бир 10 миңден ашык, 20 миңге чукул үй бүлөгө квартира беребиз. Анткени 2 жыл, 3 жылдан бери салынып аткандар массалык түрдө бүтүп атат да. Ош, Жалал-Абад, Баткен, анан ушу Чүй, Бишкекте көпчүлүгү. Таласка бир аз салынып атат, Нарын экөөнө азыраак, Көлгө салынып атат, Чолпон Ата, Балыкчы, Караколго. Анан ушул жерде дагы депутаттардын сын пикирин угуп калдым эле, бир топ болуп калды былтыркы жылдын аяк жагында. Мамлекеттик ипотекалык компания үстүнө эмнеге акча кошот, жер бекер болуп атса, анан жөн эле ошол себестоимость менен бербейби деген да депутаттар чыкканда. Анткенде болбойт. Анткени ал компания, бул компания барып бул түбөлүк компания болуш керек. Эгерде үстүнө акча кошпой, өзүнө бере берсек, анда жылда бюджеттен акча кошуп турушубуз керек да, берип турушубуз керек. Ал компания барып 10-15 жылда болобу банкрот болот. Анан кийин элге үй салып бере албай калат дальше. Бул компания бүгүнкү күндө мына 2 миллиард долларга жетти. Уставной капиталы мурда 1 миллиард болчу, 87 миллиард былтыры. Быйыл Улуттук банктан алган таза кирешесинин 400 миллионун да ушуга бердик. Берип ипотекалык компанияга берип 200 миллионун түштүккө, 200 миллион түндүккө бөлдүк. Салынып аткан үйлөрдү аягына чыгаруу, анан жаңы үйлөрдү салуу боюнча. 4% деген бул жанакы чыгым кетет. Эми барыңар билесиңер да, кагаз кетет, компьютер, зарплата деген бар, жерде 100дөн ашык киши иштейт. Ошолордун чыгымы гана да булчу. Жана 200-250 доллардан, 300 доллардан кошуп берип атканыбыз ал. Бая 24-25 жылдык инфляцияны хотя бы ошол толук жаппаса да бир жарым-жартылайын жаап турсун деген гана кошумча ал. Бирок ошого деле ыраазы болуп алып атышат элдер, жөнөкөй элдер алып атат. Анан албетте баягы жеке жактарга караганда арзан, сөзсүз арзан. Мисалы жеке жактар 2000ден 3000ге чейин долларга чейин берип атпайбы? И то жана подписоо деп коет го ошондой деп. А биз под ключ деп туруп компанияларга берип, мамлекеттик ипотекалык компания буйрутма берип туруп салдырат. Биз тарифин коюп бергенбиз, установка баасын. Мисалы региондордо 750дөн саласыңар квадрат метрин под ключ. Биягы Чүй обласы, диги Чалдыбардан баштап Кеминге чейин, анан Бишкектин ичи 700 доллардан деп. Эмне үчүн региондорго 750 дегенде, аякка бай арматура менен цементтерди ташып барыш оор экен. Ошон үчүн 50 доллар баягы жол киресине деп кошулган. Алар салат дагы түп-түз ипотекалык компанияга келип тапшырат ошол бойдон. 700дөн, 750дөн тапшырат, анан ипотекалык компаниянын 950 миңден ашыгыраак кылып туруп, кошуп туруп берип атат 25 жылга. Анан кийин бул боюнча дагы Каныбектин аты чыгат, Туманбаев эле жыргап атат, Туманбаев эле салып атат, анан баарын дегендей. Кимиңиздерде строй компанияңыздар болсо келиңиздер, мага келиңиздер, мен алып берем жерди. Мен берем, ошол суммага бүтүрсөңөр, пожалуйста, бүтүрүп бергиле. Мен мунун саясатын өзгөртүп атканда бардык компанияларды топтогом, строй компанияларды, элитный строй компанияларды. Келгиле, жардам бергиле, ушу Бишкекке 700дөн салып бергиле, ипотекалык компанияга тапшырып бергиле деп. Бардыгы шылдыңдап күлүп кеткен, 700дөн под ключ бүтпөйт биздики. 900 миңден кем курбайбыз биз андайды деп. Анан айлабыз кетип, анан компания уюштуруп өзүбүз, башка компания, макул деген компанияларды жалдап алып, мисалы түштүктө мына эч жашыруун эмес, Жеңиш, баягы Оштун мэри болуп турду го. Ал мэриликке чейин эле ошо түштүктө ошол салып жүрөт. 750дөн квадрат метрин. Эгер кимде ким салабыз десе, пожалуйста,
келиңиздер. Эмне үчүн мамлекеттик ипотекалык компанияны биз курулуш курдурбай атабыз? Эгерде курулуш курдурсак, анда ал 700-750ден эмес, алар да 900 миңге чыгарат да. Уурдалат, же болбосо аягына чыкпай калышы мүмкүн дегендей да. Ошон үчүн аларды силер курулушка катышпагыла. Эсеп чотуңар так болсун, уурдалбасын, анан курулуш менен башыңарды оорутпайсыңар дагы мына ушул менен аласыңар деп. Ошондо могу Бишкектин ичинде өзүңөр билесиңер, под ключ почти 700дөн эле бүтүп калат. Bir 650'ge barışı mümkün, 670'ge barışı mümkün degендей. Hem stroyka kılgandı, kuruluş kurgan kampanyalar jakşı bilesizler. Pat kulüç, oşo öyle. Hem ortasında payda alıp atat al kampanya. Бирок анысы запчасына кетет дегендей баягы. Hem buzulbay койбойт да, вечный кран вечный эмес, машиналар вечный эмес дегендей. А жана элитный компаниялар ошентип, ошону эсептеп, мага айтып, ошону менен курбай келбей коюшкан. А бул ипотекалык компания алайгал эмес, бүтүндөй райондорго жетебиз. Азыр мына 7 облуста салып атабыз, Өзгөндө салып атабыз, райцентрларда, Кочкордо салып атабыз. Эми азыр Бишкек менен чүй бүткөндөн кийин бардык райондорго, райондордун борборлоруна, анан кичи шаарларга барып 5 этаж үйлөрдү салып беребиз. А кийин келечекте дагы бир 10 жылдан кийин болобу, 20 жылдан кийин болобу, ар бир айылга барып, үйүмдү жаңыртам деген кишилердин үйүн жаңыртып берет. Мисалы 50 квадрат, 60 квадрат ал эми арзан болот, ал 700-800дөн болбойт. Болжол менен азыркы бүгүнкү күндө $400 менен айланат экен. Под ключ баягы 60 квадрат, 100 квадрат метр жер там салып берсең, жер там эми арзанга турат да. Ошентип айылдарга чейин жетебиз бара-бара. Бул компания ошо түбөлүктүү компания болуш керек. Ошон үчүн үстүнө акча кошулуп атат. Кийинки сөз суроо берүүчү Карабекова Айгүл Асанова. Рахмат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүн сиздин көңүлүңүздү мамлекетибиздин саламаттык сактоо системасында жана экономикалык коопсуздугуна түздөн-түз тиешелүү улуттук маселеге бурмакчымын. Кыргыз Республикасында медициналык шприцтерди чыгарган жалгыз атамекендик ишкана Медимпекс компаниясы иштеп жатат. Бул ишкана ар түрдүү көлөмдөгү шприцтерди өндүрүп, өлкөнүн ички муктаждыгын камсыздай ала турган өндүрүш мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ишкананын кубаттуулугу 500 миңге чейин шприц чыгарууга жетет. Бирок мамлекеттик сатып алууларда анын үлүшү өтө аз. 2025 жылы 31 октябрга карата 1,6 миллион шприц сатып алынган. Бирок анын болгону 1,4% гана атамекендик өндүрүштөн алынган. Бул жагдай олуттуу суроолорду жаратат. Анткени мамлекеттик каражаттар кыргыз өндүрүшүн колдоонун ордуна чет мамлекеттердин экономикасын колдоого кетип жатат. Мындан тышкары мындай көрүнүштөр коомчулукта коррупциялык кызыкчылыктар барбы деген күмөн саноону жаратпай койбойт. Ошол эле учурда бул ишканага олуттуу инвестициялар салынган. Ондогон адамдар эмгектенип жатат. Эгер атамекендик өндүрүш колдоого алынбаса, мындай ишканалар жабылып калуу коркунучунда бар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттери өзүнүн медициналык өндүрүшүн стратегиялык тармак катары коргоп, мамлекеттик сатып алуулар аркылуу биринчи кезекте өз өндүрүүчүлөрүн колдойт. Ошондуктан бул маселени Саламаттык сактоо министрлиги жеке көзөмөлгө алышы керек деп эсептеймин. Ачык текшерүү жүргүзүлүп, мамлекеттик сатып алуулардагы бардык чечимдердин негиздүүлүгүн карап чыгып, атамекендик өндүрүштү колдоону реалдуу механизмдерин ишке киргизилиши зарыл деп эсептеймин. Бул бир гана ишкананын маселеси эмес. Бул улуттук өндүрүштү сактоо, бул экономикалык көз карансыздык, бул мамлекеттик каражаттын адилеттүү пайдаланышы жөнүндө маселе. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутат айым. Медициналык шприц чыгарган заводко бир 4-5 жыл мурунку Алым Кадыр Бейшеналиев министр эле, ал убакта биз процентсиз кредит берип жардам бергенбиз. Кийин ошо төгүп кутулду окшойт. Азыр 500 миң шприц чыгарат, бирок бир аз эле проценти биздин атамекенге сатылып атат деген боюнча министр эсиңизге тутуп коюңуз.
бүгүн чыгып туруп ревизия кылыңыз, каяктан алынып келинип атат, эмне үчүн өзүбүздөн чыккан өндүрүштү албай атасыңар, ошону түшүндүңүз, министрликке Адылбек Алешевичти кошуп бергенмин, куратор кылып, мына кыдырып жүрүшөт, азыр бүтүндөй республика боюнча кемчиликтеринин бардыгын ордуна коет. Бюджеттен, мамлекеттен, өкмөттөн кандай жардам керек болсо, ошолордун баарын берет. Бир жума мурун ошо кызматка коюп атканда Адылбек Алешевичти кошуп бергенмин бул кишиге. Муну эске алабыз. Рахмат. Кийинки сөз суроо үчүн Абдибаева Айсара Нышановна. Урматтуу депутаттар. Негизи эле, кечиресиз, урматтуу төрага, негизи эле ата мекендик өндүрүштөн чыккан товарга басым жасаңыздар. Министрликтер, депутаттар болобу, строительдер болобу, же башкалар болобу. Биз импорттон болушунча кетишибиз керек. Импорт менен экспортту биз теңдешибиз керек. Мурда азыр 70-30% экспорт импорт болчубуз. Биз 30% экспорттосок 70% импорт алып келчүбүз. Азыр азайып калды, примерно бир 65-60ка жакындап калды. Биз бара-бара такыр эле биз экспорттун өлкө болбосок дагы, экспорттуу өлкө болбосок, теңме-тең болушубуз керек. Ошон үчүн ата мекендик өндүрүшкө басым жасагыла. Өткөндө Кара-Балтага жана балыктын жемин чыгарган завод тап келип салдырдык элек. Ал ошол чыгара баштады. Балык баккан фермерлер дагы ошол заводдон алсаңыздар, эч кандай Европаныкынан кем эмес качествосы менен чыгарып атат аны. Ал жардам болот. Ал эгерде өзүбүздүн ата мекендик балык фермерлери алып андан артканы болсо, анын мощносту жетет. Кошуна өлкөлөргө экспорттоого мүмкүнчүлүк болот. Ошондой эле курулуш тармагындагы материалдарды дагы биз кошуна өлкөлөрдөн, алыскы өлкөлөрдөн алып келип атчубуз. Азыр бир топ немелерин, баягындай курулуш материалдарын биз өзүбүздөн чыгарып, аны саз келгенсип экспорттой баштадык кошуна өлкөлөргө. Азыр эсимде жок кайсы строй материалдар экенин, бирок почти жарым-жартылайын өзүбүздөн чыгарып атабыз. Мурда кошуна өлкөлөрдөн, алыскы өлкөлөрдөн импорт кылып алып келчүбүз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, ар кандай маселелерден кийин уланат. Ошондуктан азыр орчундуу суроолорду берсеңиздер. Абдибаева Айсара Нышановна. Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Бардык маселеге көйгөйлүү айрыкча өзүңүз киришип, чечүү жолдорун, багыттарын бергениңиз аябай жакшы. Ар бир тармакка өзүңүз демилгелеп чыккан иштериңизде мынакей тармактарда аябай жакшы өзгөрүүлөр болуп жатат да. Биздин өлкөбүздөгү өнүгүүгө дагы сиздин аябай салымыңыз зор деп ойлойм. Ошон үчүн чоң рахмат сизге. Менин биринчи маселем. Сиз билесиз, 3 жыл мурда кирген ак суу окуясы боюнча. Өзүңүз дагы жакшы билесиз, кандай маселе боюнча киргенибизди. Мына эртең 17 март келе жатат. Биздин аксылыктар ушуну күтүп атат да. Ошол маселе боюнча кабыл алып койсоңуз мени. Анан экинчи маселе ошо баягы эле сизге киргендеги чек ара маселеси. Чек ара маселеси боюнча дагы өзүңүз кабыл алганда айтайын дедим эле. Үчүнчү маселем дагы бар, кадр маселеси боюнча. Биздин Кош Төбө айыл өкмөтүндө деги эле аксыда билесиз, өзүңүз кадр маселеси аябай аксап калды да азыркы учурда. Айыл өкмөттөр, акимдер, эми аксыда эле эмес, чаткалда дагы ошондой маселелер бар да. Эми эл өкүлдөрү боюнча айтып кетсек, эми жакшы иштер болбоду. Чынын айтыш керек. Эл өкүлдөрү элдин алдындагы шайлоодогу убадаларын так аткарып, өздөрүнүн берген анттарына туруктуу болуп, милдеттерин унутпаш керек эле. Эми ушундай иштер болуп кетти. Жоопкерчилигин баягы кыянаттык катары жооп берсе болот элдин алдында. Менин суроолорум ушул болчу. Эгер мени кабыл алсаңыз. Рахмат. Биринчи эки маселеңиз боюнча кабыл алайын, келиңиз. Кадр маселеси бир эле аксыда же болбосо чаткалда эле эмес. Мен жана жогоруда айтып өтпөдүмбү? Бардык жакта бар. 30 жылдан бери тааныш билиш, таекежен, досумдун досунун баласы деп коюп эле кое берип, мына ушул күнгө келгенбиз да. Буну оңдош үчүн дагы бир 15-20 жыл убакыт кетет. Рахмат. 17 март жакындап калды, ошо кабыл алып койсоңуз. Макул. Рахмат. Кийинки сөз суроо үчүн Кылычбаев Алтынбек Тайырович. Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Менин берген суроом бул бүгүнкү күндө ушу комплекстүү чече турган маселе. Биз бүгүнкү күндө аскер кызматкерлерине жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине мамлекеттик ипотеканын бир бөлүгүн
компенсация маселеси каралып, каражат бөлүнүп жатканын билебиз да. Кайсыга дейсиз, эмге дейсиз? Аскер кызматкерлерине жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине Алып атышат го. Бар алып атпайбы? Военныйлардын бардыгы алып атат. бул турак адам мамлекеттик коопсуздук камсыз кылган кызматкерлерди колдоого милдеттүү да мамлекет. Суроомдо ошондой эле жол менен ипотекалык үй менен камсыз кылууну мугалимдерге жана медицина кызматкерлерине берсек болобу? Болот, берип атабыз. Бишкектен канчага деди элек? 1000 медицина кызматкерлерине беребиз дегенбиз, беребиз. Азыр аскер кызматкерлериникин бүтүрөбүз. 1050 квартира бар. Бул улуттук коопсуздук кызматына, коргоо министрлигине, анан милиция кызматкерлерине и госохрана ушуларга ошону берип бүтөбүз. Андан кийин ошол бере баштайбыз. Бирок бая аралаштырып берип атабыз мугалимдерге, медиктерге, баягы үйлөрдү тапшырып атабыз го, бүткөн үйлөрдү. Берип атабыз 100дөөн, 200дөөн адамдарга. Ушундай колдоону сөзсүз түрдө колдонсок жакшы болот. Негенде мугалимдер бизди тарбиялаган, биздин келечектеги жаштарды тарбиялап билим берет да. Ошондой иштерди жүргүзсөк өтө жакшы болот. Чоң рахмат сизге. Мен жазып алдым, эске алам муну дагы. Рахмат. Акыркы 2 суроо калды. Суроо берүү үчүн Кокулов Эрлан, даярдансын Кожокулов Гүлахматкуловна. Саламатсызбы? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, абдан көп нерселер өзгөрдү. Жакшы оңолуп атабыз. Оңолук абдан мындай темпибиз жакшы болуп атат да. Мен чын жүрөктөн эле айтайын, сизге ыраазымын. Эми калган меники сравненияда жөнөкөй элечи башка президенттер менен анан азыркы сиздин иштеп атканыңызды да. Рахмат. Бирок менде сизге мындай суроо да, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз ушул жерде депутат болуп турганда министрлердин президентке болгон көз боемочулугун көрдүңүз беле өзүңүздүн көзүңүз менен? Андайлар болгон. Ошондой сиздин жумушуңузда ошондой нерсе болуп атат деп ойлойсузбу? Болуп атат анда-санда, бирок мен дароо эле бир күндүн ичинде билип коем. 1-2 күн көп болсо, эң көп болсо бир жума. Көз карашыңыз кандай ошондой нерселерге мисалы? Көрүп атпайсыңарбы? Баарын алмаштырып атпайбызбы? Кээде бир жумада 2 министр алмашып кеткен учурлар бар да. Мисалы мен жаңы кызматка келгенде бажы кызматына бир жумада жума сайын алмаштырып отуруп 4-5 жетекчи алмаштырганбыз. Көз боемочулукка барабыз дегендерден. Андан бери деле 5 жылдын ичинде канча министрлер алмашып кетип атат. Демек ошол эле тарапта иштей бересиз, ушундай эле көз карашта кете бересиз. Мындан да алдыда дагы. Мен андан да күчтүү көз карашта кете берем. Буйрсун, буйрсун. Күчөтөм дагы. Буйрсун. Рахмат. Садыр Нуркожоевич, дагы экинчи суроода могу депутатский корпус бар го, биздин депутаттык немебизче аябай төмөн түшүп кетиптир элдердин арасындачы. Тилекке каршы мен түшүнөм, бул көп жагдайларга байланыштуу. Бирок сиз бая конституциянын гаранты катары мен сизден суранып кетет элем да, ушул депутаттык немени статусту кайра ордуна алып келип берсеңиз. Бул мен элдин арасындагыны айтып аткан жокмун. Элдин арасында сөз жүрө берет. Ал туура эле нерсе. Мен ушул министрлердин арасында болуп атканда, мисалы биз министрлерге барганда биз өзүбүздүн көйгөйүбүз менен барбайбыз, Садыр Нуркожоевич. Биз барсак биз элдин көйгөйү менен барабыз. Элдин суроолорун чечкенге барабыз. Кабыл албаганга аракет кылат. Биз көп убакыт мен мисалы жана немеде эле күтүп калам, жанагы азыр билесиз, ар бир министрликтерде охрана бар, жанагы милиция коюп койгон эшиктин алдындачы. Ошол жерде күтүп турасың мисалычы. Көп убакыт күтүп калган күндөр болот да ал жердечи. Эми мен айтпайм жалаң эле биз иштешибиз керек же андай сыяктуу нерселер эмес. Просто мыйзамдуулукту ордуна алып келип коюшту суранып атам да сизденчи. Мыйзам боюнча кандай кабыл алыш керек болсо ошо, мыйзам боюнча кандай жазылган болсо ошо мыйзамдуулук алып келишти. Рахмат. Рахмат, Эрулан мырза. Депутаттардын кадырынын түшүп кетиши ал министрден же менден, президенттен эмес. Ар бир депутаттын өзүңөрдөн. Майда чүйдө бир маселени көтөрүп, болор болбос бирдеме менен уят болуп атсаңар элдин алдында, анан эл кантип сыйлайт анан. Депутат деген орчундуу маселени көтөрүш керек. Эл үчүн, мамлекет үчүн жалпы маселени көтөрүш керек. Анан бир болор болбос бирдеме менен неме кылып атсаңар, ал өзүңөрдөн ал. Министрлерди болсо мен депутаттарды күтүүсүз кабыл алганга шарт түзүп бергиле. Эми депутат элдин өкүлү, антип коридордо же болбосо тетиги немеде туруп калбасын. Депутат барса
неме кылгыла, кабыл алгыла дароо эле. Кезексиз кабыл алгыла. Жеке маселеси менен барса, дароо жөнөтүп койсоңор болот. А эгерде мамлекеттин маселеси менен Эрулан мырза айткандай барса, керек болсо 1 саатты баарлашкыла да ошол маселени чечкиле. Анан жеке маселе менен баргандар да көп да. Жеке маселе менен жүргөндөрдү да көрүп атпайбызбы? Рахмат. Акыркы суроо Кожокулова Гүл Ахматкуловна. Рахмат. Садыр Нургужевич, ну, я думаю, мы с вами все убедились о том, что нам необходим открытый диалог между всеми ветвями власти. Это вот на самом деле, наверное, из-за того, что вот много возникает вопросов, из-за того, что не так часто мы встречаемся. Вы правильно отметили о том, что нам необходимо работать вместе. Это даже не обсуждается, потому что цели и задачи у нас едины. Все мы работаем во благо нашего государства, укрепления государственной власти в целом. Но вот последние громкие события и именно коррупционные схемы, которые были, коррупционные дела, ведь надо признать о том, что этому способствовала еще и судебная система. Потому что наши суды необоснованно арестовывали, выносились приговоры наспех по указанию каких-то кураторов, судей. Может, мы как-то сможем решить вопрос о том, что надо ликвидировать эту вообще практику кураторов, судей? Когда наши судьи будут руководствоваться только... Ким кураторство кылып жүрөт, мисалы? Аты жөнүн айткыңыз, фамилиясы. Ну, насколько я знаю, что судьи сами говорили, что сотрудники ГКНБ... Судьи сами говорили эмес. Мурдакыдай айттыңызчы. Мурда сотрудники ГКНБ, сотрудники... Манас деген болгон, Алмамбет деген болгон. Дагы кимдер болду эле? Куратор. Я их не всех знаю по именам, не буду скрывать, судьи сами говорят, что... Сулайманкулов деген фамилияны укпайсыңарбы? Жок. Сулайманкулов? Нет, я имею в виду, вы неправильно поняли, сотрудники именно ГКНБ, кураторы. Жок, андай да жок. Буга чейин болгон, моюнга алыш керек, болгон, болуп тур, аны мен баарын билдим. Мындан ары андай жок. ГКНБ, МВД, прокуратура деген. Ары ким өзүнүн ишин аткарат. Анан бая мурдакыдай бөлүм башчысы, администрациядагы бөлүм башчы. Куратор болуп алып, өзү сот, өзү прокурор, өзү милиция болчу. Аны деле көрбөдүкпү биз? Көрдүк го баарын өтүп кеткен заманда. Азыр андай жок. Мен аган катуу эскерткенмин. Эгерде мурдакыдай болуп, жана Алмамбет менен Манастын катасын кайталасаң, анда сен камалып кетесиң деп. Ошон үчүн андай жок. Иш менен чалат, мындай башка мамлекеттик иш менен. А кандайдыр бир жанагындай граждандык ишпи, кылмыш ишпи же болбосо башка ал боюнча чалбайт эч ким. Ну, хотелось бы на самом деле, чтобы реальная реформа была судебной системы. Ну, аракет кылып атабыз. Мен соттордун көпчүлүгү менен өзүм түздөн түз байланыштамын. Менин группамда отурушат, жазат бирдеме болсо, мына баланча моундай чечим чыгарып бер деп кыйнап атат деп. А мен чакырып туруп аны ордуна коюп коем беркилерди. Мындай фактылар көп менде. Рахмат. Рахмат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, тарыхта чындап эле биринчи жолу ачык, айкын суроо жооп кылып дискуссия кылып бергениңиздерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, жакшы иштеңиздер, ишиңиздерге ийгиликти каалайм.